Sotsialдык тармактарда группа ачып баарлашуу туурабы? Аял эркек, классташтар жана башка чоң кичинелер да азыркы күндө ушуну менен алек. Ушул тууралуу айтып бериңизчи. 40-50 жаштагылар да группаларды ачып алышкан WhatsApp'тан дейт. Эгерде мисал үчүн мына кече келгенде Кулундуда бияктарда группадан сабак болот кегиле деп айтышып аттык го. Эгерде жакшылык ишке боло турган болсо, бул жакшы нерсе. Анан гыйбат кыла турган болсо, бул жаман нерсе. Адамдарды урушуп бөлүп, динсиздикке фасыкка апара турган болсо, бул жаман нерсе. Яни бычактай гап да. Бычактап келип туруп, бисмилла деп туруп, кой союп туруп, бизди чакырып аш кылсаң, мына кече бизге Дамлам Аюп Дамла аш кылды. Ойбой, андай тамак жеген эмес. Жанагы палоон үстүндөгү жанагы тарек орогон нерсе бар экен го. Ошо минебеш Дамла ошо. Барыга немесен. Onu birinci жолу көрдүм ошону. Жүзүм ичиндегисичи? Göç içinde, o maş, karagala. Şimdi berse bu soğuk bolot da. Anam bıçak kötörüp barıp birönüp bir sayat turgan bolsong, bu aram. Oşoga oşo soz tarmaktagı janagı gruppalar kандай maksatda? Класстарда чогулуп, анан жими болуп, жанагыдай дальний ближний болуп, мынтип кетсе ал арам болот да. Ошондой.